5 кичинекей бала 4, 3 кичинекей бала туруптур, ошону машиналар келип, бир машина мынакей. Жарыш баратчы, бир машина сүзүп, үчөө тяжелый азыр кички балдар, бирөө. Бишкек Кашкасуу жолунда жол кырсыктын кесепетинен 5 адам көз жумду, анын 4-өө жаш балдар. Бишкек Кашкасуу жолунда 5 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 22 жаштагы жаран Honda унаасын катуу ылдамдыкта айдап келе жатып, рулга ээ боло албай, жол жээгиндеги адамдарды сүзүп кеткен. Кырсыктан 5 адам ошол жерден каза болгон. Алардын 4-өө жаш балдар. 1997, 2024, 2022, 2020, 2011 жылы туулган жарандар. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Могу Кашкасуудан кире берген жер, шаардан келаткан жерчи. Ушул жерде бүгүн ДТП болду. Азырчы ДТП болуп, бир бала 5 адамды сүзүп кетти. 5оосу өтө оор акыбалда больницага кетти азырчы. Саламатсыңарбы, урматтуу Байтик айыл өкмөтүнүн тургундары. Кашкасуу айылында жаман окуя болду, могу повороттон, Накай жакка кирген повороттон. 5 кичинекей бала 4, 3 кичинекей бала туруптур, ошону машиналар келип, бир машина мынакей. Жарыш баратчы, бир машина сүзүп, үчөө тяжелый азыр кички балдар, бирөө 1 жаш, 4 жаш, 3 жаш. Ушу Кашкасуунун кире беришине, анан чыга беришине бир камера коюп, ошону карап берсеңиздер кандай болот? Айыл өкмөткө кайрылып кетет элек ошого. Мына жакка жүргөндөрчү шындар мына жерге чыгып жүрөт экен. Кааласаң турсаңды башыңа кийип алсаң дагы эч ким сага көңүл бурбайт экен. Ырчынын жоругу талкуу жаратууда. Маданият кызматкери деп ким айтат муну? Ырчынын кыял жоругу социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жасалма акча менен айдоочуну алдаган жүргүнчү аныкталды. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын номер 42 каттамында иштеген айдоочу 2 жолу жасалма акчага алданып калган. Жүргүнчү коомдук транспортко түшүп, ар ирет 200 сомдук жасалма купюра берип кеткен. Айдоочу ал учурда акчанын жасалма экенин байкабай калган. Мына могул 200 сомдуктар мына жасалма экен, мына. Могу жасалма акчалар экен. Мына артында дагы, мына андан кийин билип атабыз да. Артында дагы карасаңар жасалма экен. Муну акчаны алып атканда абайлап текшерип албасаңар, мына мен мурда 1000 сомдук, 500 сомдуктарды мындай текшерип алчымын да. Ана бул 200 сомдукту баягы кечинден эле текшербей эле алып турмун да. Анан ошол бул жасалма экен, ошол тамак ичкен жерге бергенде анан билинди. Андан келип туруп ошол кассамдан карасам, ошол дагы бир 200 сом жасалма экен. Андан базага келдим дагы, базадан мына тиги контрольный механика айтып, текшертип көрсөк, мына ошол уже берген баланын уже немеси чыкты. Ошол ким бергени аныкталды. Ошол бир бала эле бир жолу кирип туруп, анан кайра кайталап дагы кириптир, дагы бериптир. А биз деле бардыгына ар биринин бетинен карай бербейбиз да. Жолду карайбыз, сдачасын берип кете беребиз. Ошентип мына 400 сомду мага берип кетишти жасалма. Урматтуу айдоочулар, ушинтип жасалма акча менен ушу бизди алдап атышыптыр. Ошон үчүн абайлап тиги акчаны алганда текшерип алып жүрбөсөңөр мына болбойт. Мына урматтуу шаар тургундары, коомдук транспортто эмгектенип жаткан айдоочуларга урмат сый менен мамиле кылып, мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырабыз. Ар бир айдоочу эл үчүн ак ниет эмгек кылып жатат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар,
эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.